Айгүнгө күйлөп селкинчек. Анда акындар айтат асыл кеп. Көркөмдөп төгүп бир-бирин, көңүлдүн кушу серпилет. Төрүбүздүн төкмөлөр торгойдой сайрайт, тил безеп. Айтышат, ырдашат. Акындар да бул кезек. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. 16:33 минутта кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоору кайрадан сиздин назарыңыздарда. Бүгүн аптанын эң элек болгон жума күнүндө амандашып учурашып атканыбызга өтө кубанычтабыз. Дал ушул күндүн кечи жакшы маанай менен бүгүн келген кадырлуу конокторубуз менен сиздин көңүл борборуңузда болобуз деп ишенели. 57-77-98 сандары кызмат кылып жаткан учуру 0312 бул шаарыбыздын коду. Байланышка чыгып келген таланттарга кабыл тилегиңизди, пикириңизди айтам десеңиз, анда сизди дагы катарга кошуп алганга даярбыз. Эгерде бул күн эсебинен байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, анда Санжыра радиосунун Instagram баракчасына катталыңыз дагы, ал жактан бүгүн келген таланттардын сүрөтүнүн астына өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди жазып кеткенге толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эгерде сиз жашаган аймакта же шаарда же айылда НТС телеканалы көрсөтпөй жаткан болсо, анда YouTube каналыбызга башпаңыз, уюлдук телефонуңузду колго алып Санжыра радиосу деп издесеңиз, бизди YouTube каналыбыздан түз эфирде көрө аласыздар. Телефонуңузду колго алып эле дароо биз менен бирге келген эки акынга коштоп сүрөп жакшы пикиримди айтам деген жалпы көрөрман жана угармандарды биздин каналга катталып жазылып жана көрүүгө чакырып кетейин. Атым Алмагүл, Кудай буйрса бирге болобуз. Бүгүн дагы мыкты таланттар сиздер менен бирге. Алар кимдер, кандай таланттар десеңиздер, алыстан ат тарытып келген Бакыйган өзүмдүн агам бүгүн студиябызга келип отурат. Санжыра радиосуна көптөн бери келе элек. Кудай буйрса жалпы эл менен амандашып, эми келбей жүргөнүн дагы себеби бар. Көптөгөн баягы эмгектерди, ийгиликтерди жаратып атат десем болот. Ал ким, кандай талант десеңиздер, Акимбеков Абдибали агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын редактору, көптөгөн түйшүктүн бар мойнунда. Андан сырткары ошо төкмөчүлүк, акынчылык, өзгөчө бир кесипте, анан дагы өзүңүздөр билгендей телеканалда автордук долбоорлор деген бар. Анын бардыгына баягы башоты менен иштеген адамдар көп учурда бошой бербейт. Ошол себептен бүгүн Бишкек жака келип калдым дегенде дароо агайдын кармап калдык десем болот. Кош келипсиз агай. Кутмандуу кечиңиз менен сизди көрүп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Маанайыңыз жакшыбы, жакшы келип алдыңызбы, кандайсыз? Абдан сонун арбаңыздар, ала толук калың журт. Баарыңыздарга бүгүн ушул мына Санжыранын сахнасында деп коелучу, куттуу төрүндө НТСте жолуктурган биринчи Алла Таалага чексиз мактоолор. Анан бүгүн Кудайдын улуу күнү экен. Балам экөөбүз жолугуп турабыз. Себеби азыр бу жерде мага арызданып отурду. Агай, мен 4-5 жолу келдим, мага акын чыкпай койду, тең келе турган эч ким жок деп. Көрсө сизди күтүп турсу оштон. Ошондой болсун, анан эми бул дагы насип. Ооба. Кош келипсиз, кубанычтабыз. Дал ушул агайдын маңдайында таланттуу жигит Рыскелди Калыбек уулу коноктоп турат. Кол чабуулар болсун. Рыскелди буга чейин 2-3 жолу эфирге келген эле. Анан Рыскелди келгенде, ой, Рыскелди келиптир деп көп акын келбей койгон. Ошентип эфирибиз болбой калган 2-3 жолу. Таланттуу жигит келет, кечке күтөт, жарым саат күтөбүз, анан келбей койгондо эле жок. Кайталоону көрсөтүп, анан эфирибиз болбой калбатты чынында. Анан бүгүн негизи сиз шакиртиңиз менен келет элеңиз оштон. Анан ал шакиртиңиз дагы бүгүн келбей калганын бүгүн угуп, кайрыле баягы биздин Рыскелдини бүгүн келбесең болбойт, эми келип бер деп баягы даярдыксыз эле жумушта отурган жеринен чакырып келдик. Бул үчүн жалпы угармандардан жана Рыскелдиден өзгөчө кечирим сурайбыз. Бирок бүгүн сиз караңызчы, Бакыйган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти менен чыгып аткансыз. Бул дагы менимче бир бактылуу мүнөттөр. Сиздин баягы айтыштагы өзгөчө бир тарыхтагы бир жакшы тамгалар менен кала турган бир сонун бир эфир болот деп ишенебиз. Улуу инсан менен эфирге чыгып айтышып жакшы бир ийгиликтерге жетет болушуңуз керек. Азаматсыз, кош келипсиздер. Көрүп турганыма кубанычтамын. Рыскелди, кандайсыз? Дагы бир жолу ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайм. Жумушта отурсаңыз эле болбой эле чакырып келип алдык. Маанайлар жакшыбы, жакшы келдиңизби? Сонун, керемет. Кудай да өзү жазып койсо керек негизи. Жөн акын менен айтыштырбай, ушу эл артист менен айтыштырайын деп. Ооба. Жөнөкөй кичинекей акындар менен эмес деп, Батасын алып калсын деп. Бул өзү чоң насип да. Себеп дегенде мен муну эгемендүүлүк алып
алгачкы ушул акындык айтыш өнөр башталып 92-жылы чоң айтыштар болду да. Биринчи жолу Кыргыз жергесинде абдан чоң айтыш болгон. Анан ошол жанагы акындар топтолгон мезгилде эле жалаң залкарларга көп түш болдум да. Мен ада келгенде Тууганбай Абдиевке, Касманбетов Сапарбек аксакалга, Камчыбек Назарбек, Ашыкеге, Тууганбай Абдиевтерге устаттарым баарына түш болгон. Бунун өзү чоң бакыт болот да. Анан Акбата деген жакшы эл мен ушул Кырыскелди бир 3-4 жолу келип, баягы жолу болбой улам асманды карап кайсы эме туш болор экен деп жүргөн болсо, мына бүгүн насип кошулуптур. Кел барам, мен өзүм баштап жиберем таракка. Калганын кетер. Эң сонун. Буулугуп турса керек менче. Айтып койгум келип атат, мына Эрбол Абыкеев жана Элмирбек Иманалиев деген биздин жигиттер өзү теңдүү жигиттер менен чыкмак. Анан алар эмнегедир эфир мына башталат дегенде келбей коюшкан. Анан Кудай буйруп, мына бүгүн сиз менен келип атат. Келиңиздер. Айтышамын кеп курам, ой бүгүмдүн атамдын батасын алсам деп турам. Eyvallah. Эде, алдым сабагай. Алдыма келсе балакаяң, ар кайсы жерден карачы кантип эле чек курам. Нарктуң алсам батасын атамдын, мен кыргызымдын намысына бек турам. Башталсын жакшы санатың, мен ала тоого кеп кылам. Байкап көр бүгүн ата кең, ой ырыстын сөздөрүнүн калпышын. Башталганда карачы баранды болдуң калпышың. Бүгүн кыргызыма жакшы айтыш куралы. Кызыл тирге 40 атыш, ошо кырк атышым жанчысын. Кыргызга кетип атагың, ушундай балдар чалкысын. Эй, вали. Анда месе кабыл ал, бүгүн ата балаң айтышын. Улана турмуш баяныңа, улансын кептин аягы. Боло турган атамдын болумдуң экен баяны. Эгерден акылың ар жагынан бар болсоң, ар сөздүң алып калабы. Бүгүн атам менен айтышып, алоолоп оттой жаналы. Вали. Биз телең абалкылардан ушинтип алып калганбыз сабагын. Бүгүн эрги мына айтышып, эргителиң ал ошо элимдин бүркө кабагын. Кабагың бүгүн жарк этсин, калпысын ырдыңды каймагы. Болумду чыксын кептерим, айтылбасын ал ошо сөздөрүм ырас кайдагы. Көптөн күткөн карачы бүгүн Рыскелдине майрам. Эде. Айланда эм балакайың, анда кылымдап келген уланып. Жердиң айсаң болобу. Ал ошо жердиң рас айтайын, алыстан мына атарытып атам келген турбайбы? Маңдайлаш болдук балакай, ак караның ылгайлы. Талпыны бырда ушинтип, тартпайлы дейли муңгайгы. Асман менен аламды жараткан экен Аллабыз. Жер үстүндө кени бар, жер астында кени бар, жер үстүндө кени бар. Негизи кээ бирөөнө кең кымбат, мага окшогон жаштарга ак калпак кыргыз эл кымбат. Азыр башкасының айта албайм, баранды чыксын сөздөрүм, кашымда турган сен кымбат. Өзүңүздөй адамдар бар үчүн мага астынан үстүң эң кымбат.
aylanayım balakayım. Seni ar bir sözdün de kınavın kulansın dep jatkanım. Karşı oturup mangdayda menin kanday bol sesli tapkanım. Buyursa ha degenden kaçılsan ar bitar bir saptarın. Önördün arkası menen ata özüngör tapkanım. Hıyalın ar nersege burulbay senin oşol ır bolsun jalan tapkanın. Arıştap çürüp men dağı atamdın jolun jaktadım. Emi oyunu bala gezeken oşol oğul kılardın karaçın izin abdan taptagın. Toluktap bugün bataver ata men tolkundana başladım. Yedi. Aska baskanga çıdır jol bolsun, aytkanga biyik oy bolsun. Hanan aldığında göte turgan karaçın, alma gülöközdü çakıra turgan toy bolsun. Ey bana geldi. Azamat sizler kol çoğular sizlerge. Ardak turmanдар караңыздарчы, ата баланын айтышы бүгүн өзгөчө. Бири-бирине ийгилик каалап, бириси толкундансан, толкундоосун басып айтор. Жакшы. Алым сабак болду. Азыр эми биз угармандардын пикирин угуп коелу. Ар бир айлампада 3 угарман жана бир угарман бир эле жол бир гана тарапты колдой алат мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз Балмагүл. Жакшыбыз, Кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Кош келдик. Ишиңе ийгилик, Чоң өзүңө ден соолук, аман бол, бар бол. Ушинтип эле жаркылдап эле жүрө бер атыңыз. Чынары жекем, келиңиз. Мен болсо Жалата шаарынын Алтын айылдын тургунумун, атым болсо Чынар. Бүгүн да жакшы эмеге айтышка келиптир, жакшы таланттарына таазим. Өздөрүнө ден соолук, иштерине ийгилик. Добушумду болсо балам берип коеюн. Азаматсыз, рахмат сизге, бар болуңуз Чынар жеке. Добушуңузду Рыскелди Калыбек уулуна каттап койдук. Байланышкан үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Кийинки мейманым бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Балмагүл, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Майрам жекем, Сиздин чегиз катуу көйлөнүп баштады. Алма шу сага ыраазы болуп, ыраазычылыгыбызды билдирип отурабыз. Анткени ушу төкмөлөрдү деле чогултуш оңой эмес иш окшойт. Албетте. Отуруп эле эметип атышат, аксатып атат сени. Ошо долбооруң күчөйө берсин, сен жаркылдап жүрө бер, аман эсен бол. Рахмат чоң. Ошо ден соолукта бол. Анан бүгүн жакшынакай эки акыныбыз келиптир. Эми жаш бала экен бул. Жаш баланы көтөрөлү дагы Рыскелди көрөйүн добушумду. Эмгек сирген артист Сарындастыр, Майрам апаң, Бишкектен. Бар болуңуз, Майрам апа. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз, добушуңузду каттап койдук. Рахмат айтабыз сизге. Дагы бир угарманыбыздын пикирин угуп коелу. 57 77 98 сандар берген мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламаттылык. Кош келдиңиз. Кутманды кеткендермен, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Бар, жакшы, өзүңүз жакшысызбы, келиңиз. Жакшы таланттар келиптир. Жаш балама берип коеюнчу. Атым Кенжебек болот. Бишкек шаарында чалып атам. Жаш бала берип коелу. Бар болуңуз. Келди. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Абдибали акеме дап келип эфирге отурганын өзү эле жеңиш окшойт. Ушу балага колдоп коелучу, жүрөгү тоо экен деп атат го, Балли. Себеп дегенде мен деле бермекмин, угуп отурган болсомчу. Жаштар өсүш керек да. Албетте. Сонун, ардактуу угармандар, программабызды улантабыз. Кезегем кийинки айлампада, эркин темада айтыш курасыздар. Убактысы 10 мүнөт. Келиңиздер. Каалаган темада радиону айтасыздарбы, бириңиздерди тааныштырасыздарбы, эл менен амандашасыздарбы, айтор. Эркин тема. Kudayдын улуу күнүндөгө кирип келдик шашылып Санжыранын үйүнө. Ырыс келди дой балакай бу жолугушуу болбойт го пендеген ошол күнүнө. Мен болсо Сулайман тоонун жээгинде, сен болсоң Борбордун бийик төрүндө. Ал эми башында жакшы башталды, жакшылык болсун доң өмүрдө.
Жана башында саған айтқаным, баштасаң жақшы болотқа, баяғың ошол кеп айтқан, айланып тұрған аламға, бүтүндөй дүйнө жүзүнө, жан бар пендени, болбосом жер жүзүндөн элдерди, баккан жерененің айтып көр, анан айта албасаң кайтып көр. Ассаламун алейкум деп баштайын, авалқың ақындарың жары салғандай, жерді айтпастан елді біріншің айтайыншы, ел көңірін ергітіп шаң салғандай, талантуың атаммаға туш келіптір, таңдайынан кептерінен бал тамғандай, эми мен бір жөнеле жамақшымын, атам болсаң авалқың алтандардай. Қолдордан атамдың чебериштейт, қоздоп чертет қомызға жан салғандай. Мен дағың алтын кептен табайыншы, атамдың жанында саптарым байқалғандай. Бүгін еркін тема турбайбы Алмагүл Эжекебай. Еді. Толғын тоқой тема бар айтышалы. Біз торпоқ белек бір қазықаң арқандалбай. Еді. Қысқасы қызық айтыш құралышы, қырғызым көріп алып тамшанғандай. Ей, бара келді. Өргө чабып төрүңөрдө сайрайынчы, өнөрүмдүн эмнесин жашырайын. Қашымда қаршылашым турат қорас, қарданып қаптайын қачырайын. Талпағын көк ташқа жаяйында, самандай сайрайында сапырайын, деген сөзден алысмын Атекебай. Деп айтмақмын құрдашым тұрса маңдайымда. Менемне атама душмандық қылмақ белем. Ақ батасын берер болса Атакебиз, ардайым мен атамды сыйлап келем. Кичине тиіші ұрдап қойдым. Мен ұшындай шоғырақ баламында, судан делегеде шығат құрғақ денем. Еді. Ақ батасын берсе бүгін Атакебиз, сөзім бұспай тынч отырып тыңдап берем. Ей, бара келді. Тамашасы болбоса талайлы элге карачы, кайсы жерден ыр болот. Абалтан наркын кушундай, ата менен баланын ортосунда сый болот. Анан айландырып карачы, кагазга уруп жатпайбы, баягы сөзүң чын болот. Айланайын айбағы Алмагүл, баламдың қолы қойсам ойына, байлап жатпайбы, байқатпаған сөздердің айдап той жатпайбы. Ең ырыс келді балақай, ырысың тұрсын төгіліп, маңдайындан жылдызың алатының қойнында, жүре берсін көріндіп, оозыңдағы чекер сөз баяғы бурчақтай төгіліп. Урматтуу сыйлуу боло көрө, ошол улуу журтка көрүндү. Эмен айланайын балакай, салбастан казактын кырына,
сайрагын ошол кылымга түшпөстөн башкаң ырыңа түзүк жаша кылымда ыраазы болуп турамын ошо кашыңда кылган сыйыңды. Эй, баракелде. Атамдың угубанда мен кыргызчаң обон салайын. Эл көңүлүн ушинтип, эл көңүлүн эрги бир да ушинтип эл көңүлүн табайын. Негизи казак болсо да обонум, бирок кыргызча чыгат соболум. Казактардын ал ошо мен казакчаң эле согомун. Ой, ардайым мынан ушинтип Элмирбек салган ага устат салган обон мен да тандап жүрөм жолоңун. Эмиң эрги бир дап буйруса Элмирбектей боломун. Негизиң өзүңүздөй ардайым аксакалдар бар үчүн биздин кагылып келет такабыз, агарып келет жакабыз. Кагылып турса такабыз, биз далайым аралардан ашабыз. Кабыл болсун деп тилейм атакең ак тилден берген батаңыз. Мен да бир тилек айтып коеюн, 100 жыл сизге кеп бекен, 100 жаштан ары жашаңыз. Эй, баракелде, колчо болорсуз. Алгын балакай улуулардын салтыны токтогул менен ырдашкан байыркыдан барпыбы сен да ушунун алгын наркыны ырдап олтурса эчембелдин ашыптыр байыркылар карачы баранду сөздү чачыптыр кыдырып желди көрүптүр кыйлаң элдин каралап канчалары дөңгөнүптүр балам ошондой улуу жерлерде аралап жүргүн ылайым өзүң айткан тилегиң Элмирбектей улууту сени колдоп турсун сурайын. Эй, баракелди, азаматсыздар, колчо болорсуздар. Эң сонун ардактуу угармандар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдибали Акимбеков агайыбыз жана ошондой эле Рыскелди Калыбек уулу келечекте кыргыз маданиятыбызга салым кошуп нагабыздай атабыздай болуп эмгек сиңирген ушундай наамдарга жетип ийгилик жаратам деген изги тилек менен ушул жолго аттанган таланттуу жигит Рыскелди Калыбек уулу. Эки талантка пикир айтам, калыбы тилегимди узатам деген угармандарды катардан күтөм. 57-77-98 мейманым бар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутмандуу кечиңиз менен кош келдиңиз. Кандай турмуштар, жакшы турасыздарбы? Баары жакшы. Доктурбек байкем, Кандай жүрөсүз, көрүнбөй калдыңыз, келиңиз. Шүгүр жумуштан колбосо эле. Эки талантка хакымга ден соолук каалайм. Жармат ийгиликтерди каалайм. Ийгиликтерге жетип эместин. Аллах сага ден соолук. Чоң рахмат. Доошумду келдиңер. Жакшы туруңуздар. Сизге да рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Катта коодошуңузду келип туруңуз. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, жакындаган карындашым. Кандайсыз? Кош көрбөй. Бүгүн акындар келиптир, меймандар. Рахаттанууга атабыз. Мына биринчи сизге рахмат. Bu баардык ушу апалардын, аталардын айткан тилектери кабыл кылсын, Кудайым сизге насип кылсын. Чоң рахмат. Уул кыздарыңыз менен аман болуңуз. Тунук эфир сизге. Чоң рахмат айткан. Мен бүгүнкү акындарга ден соолук каалаймын. Чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайм. Эми Абдыбали байка кап болбосур, мен доошум Рыскелди иниме. Рыскелди иним колдосок болбойт. Мына 5 бите эл акын экен. Ийгилик, тунук эфир. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Доошуңузду каттап койдук, байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы мыкты мандай каалайын. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмагүл алтыным. Ойбай, кенже жекем, кош келдиңиз. Кандайсың алтыным? Бар жакшы, өзүңүз балдарың чоң аятабы алтыным. Бар жакшы, чоң. Жакылдап элдин көңүлүн көтөрүп, ар дайым ушу аталардын, апалардын батасы сага кабыл болсун алтыным. Чоң рахмат. Жакылдап эле чыгып жүрө бер алтыным, биздин көңүлүбүздү көтөрүп. Мен балама добушту берип коеюн. Саламатсызбы, байке? Арбаңыз аман эсенсизби? Сизге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт,
Ардайым бар болуңуз, аман болуңуз. 9-ны балам өрүп коюн, жаш балам өрүп коюн. Бар бологой балам, бактылуу бологой. Чоң рахмат. Рахмат сизге, бар болуңуз. Ошоңузга каттап койдум. Тилектериңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ардактуу угармандар, байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, Санжира радиосунун Instagram баракчасына катталып жазылып, ал жактан дагы билдирүү жазып калтырганга сиздин мүмкүнчүлүк бар. Катарыбызда болууну улантыңыз, алда дагы 1 саат бою чогулобуз. Программабызды улантабыз. Кийинки айланбабыз бул обондуу ырлар деп аталат. Акындардын көп эле өзгөчө баягы күйдүм чок, сонун бир жүрөктү эзген ырларды, сонун бир чыгармаларды, же болбосо бир дастандарды ырдап, бул обондуу ырларды көп аткарып келишкен бардык акындардан. Мен ойлоп атам, сиздер дагы бир обондуу ырларды сонун бир энине жеткирип ырдасаңыздар керек. Келиңиздер. Кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Андарыз келди. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Обондуу ырлар түрмөгүндө. Атасы баласына берип атат, сиз баштап бер деп. Келиңиз, андарыз келди. Атабыз айтып кетти го, барып уну үлгү тут деп. Анда мен барып атабыздын Көзел кыз деген жакшы чыгармасын аткарып берейин. Бара келди. Комузу токундан атат бересиз. Саратан айлар салқын күз, санамда белең Көзел кыз. Эмдеген айлар 2 ай күздан, эстедиң бекен Көзел кыз. Жолугун кызыл башайы, жол жүрүп келдим атайы. Жалынга салсаң өзүң салдой, жарокер Көзел сыпайы. Көйнөгүн кызыл башайым, мен көргөнү келдим атайы. Күйүткө салсаң өзүң салдой, көркөмдү Көзел сыпайы. Ар ким ырдайт сүйгөнүн, акылына түйгөнүн. Ашык бир болуп жете албай да, арасат күндө жүргөмүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыгылыктан бир сабак. Дак салдың уз жүрөккө да, дардизел Көзел актамак. Күрдөлү жаштын иш экен, күсөдүм сүйүү чарбагын. Аманат жанга белектеп мен ашыгылык гүлүн кармадым. Ал ошол гүлдү беришке мен Көзелдиң издеп баргамын. Булактан көрүп чак түштү мен булбулдай абас салгамын. Көрдүм далай урууну, кечтим дайраң улууну. Издеп бир келдим Көзел кызда, ышкыдар сендей сулууну. Тааныбайсың сен мени, тарпи кылат эл сени. Таанышалың ушул жерден, тартиптүү Көзел кел бере. Кыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан. Каш кирпигиң төгүлүп той, карасаң кумар таркаткан. Көкүрөкөң өрт коюп той, көк жылдызын саматкан. Жанада көптү көрмөкмүн мен, жаралган болсом канатчан. Калкалыңдан калыңдан, кайгалап бүткөн далыңдан. Безеленген бетиңден, ой 5 далда бөргөн чачыңдан. Чачың көлдүн камышы, өзүңүздү сурасамдой, күжүрмөн элдин калысы. Сураганымдын себеби, сүйбөй бир киши келеби. Сыпайынын жайыны да билбей бир киши келеби. Зыяда болсоң кулак сал, сен зарымдың уккун күнүмдү ал. Керек болсо Көзел кыз, сен көрө турган күнүмдү ал. Кайда барсаң жаныңда, ынагың болуп жүрөйүн. Караңгыда жол бассаң, чырагың болуп жүрөйүн. Күнүгө келип суу алчу мен, булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмине болсоң оюңда. Жүрөгүнөн илинген ай, туткунуң менмин торуңда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил. Тагдырым сенин колуңда. Бара келди, азаматсыз кол чабалар сизге. Рыскелди Калыбек уулунун аткаруусунда Көзел кыз деп аталган сонун
радиодон чыгарма ардактуу угармандар, биз болсо программабызды улантабыз. Азыр эми кезекти угармандардын пикирине берип коюлдагандан соң Абдыбали агабыздын керемет жакшы ондууруна кезек беребиз. Мейман бар, саламатсызбы? Алло, Алмашка. Ойбай, кандайсыз? Ибадат эжекем, кутман кечиңиз менен? Кутманды кеч барыңыздарга. Рахмат, келиңиз. Абдыбали. Саламатсызбы? Мен сиз азыр көп жылдан мурда көрдүм элем, эсиңизде барбы жокпу? Кайдан кантип эмне болуп көрдүңүз деп? Кайсыл жерде? Секрет кылбай айтыңыз. 94-жылы апрель айында телестудияда чогуу болгонбуз. Самара Токтохонованын бир передачасында. Жаш бала болчусуң. Бөкөнбай Боркеевдин абдан жакшы бир автордук көрсөтүүсү бар эле. Самара Токтохонова биздин заманыбызды залкар эжекебиз чыгып алып, анан ошол жерде жанагы ашык өкчөчү эле эжекебиз менен ушул жакшы көрсөтүү болгон эсимде. Ошондо мен Самаранын эң жакын 50 жылдан бери күтүп жүргөн жакшы досумун. Ошондо мен чогуу катышкам, Чалак Сизабаев бар болчу. Сиздин тиги Ибадат эже беле ким атыңыз? Ибадат эже. Мен жанагы автовокзалдан издеп таппайм го сизди. Азыр Ибадат эжең автовокзалдан кеткен, азыр 75-ке чыгып, байбише болуп отурган кез. Мен эсимде абдан, себеби биздин Кыргыздын март айында төрөлгөндөр бардыгы топтолуп келип, мен эсимде. Самаранын туулган күнү болчу 8 март. Ошол апрель айында өттү да, как раз мен ошол убакта бир тууган атамдын бир тууганы кайтыш болуп, Кочкорго кетип калдым. Сенден автограф алгам, баягы сыйлап неме мындай эми талантыңа мындай тазим катарында мындай жакшы көргөнмүн да ойлоп отур, ашык болуп калыптыр деп. Сиздин атыңыз, исмиңиз менин эсимде, себеп дегенде ошондой залкардын актанбаңыз. Бургусу деп. Анан кийин Ибадат эжеке актанбаңыз. Сиздин колуңуздан даам татканбыз, ал да эсимде. Эми кош келиптирсең, передачаларда эми көрүп атабыз, дайым көрөм. Эми азыр мындай уже бир топ возрастка келип, бактылуу жашоонун рахатына келип турасың. Кудай буйрса жакшы сыйлыктар күтүп турат. Болот деп ишенем. Баардык жерде катышканыңды көрүп турам. Алтынай деген ырды көпкө чейин эңсеп жүрдүк, угуп жүрдүк, кийин алыстап кеттик. Алтынай эжеңди жакшы тааныйм, Алтынайга ардап жазганыңды. Көп нерселердин арасында бармын эми, аны айтып отурса. Өткөн кеткендер баары сырлардын баары ачылбасын. Келиңиз, добушту бериңиз эми. Добушту эми ийгилик каалайм. Боло турган нерселер боло берсин, жаш балага жашоонун жакшы күндөрү келсин. Ордуңду тап балам, келечегиң бийик болсун. Жакшы адамдардын жанында жүрсөң, жакшылыктар көп болот. Ишиң ийгилик болсун. Бакыттын арасында, жакшы жашоонун арасында, эл арасында баарыбыз тең аман бололук. Баарыбызга тең жакшы күндөр, ырыскылар болсун. Добушумду Рыскелдиге берейин, келечегиң кең болсун. Абдыбалиевага бакыттар көп, сыйлыктар баары келе берсин, аман бол кайда жүрсөң. Автовокзалга барсаң, телефонумду жазып берет. Эң башкысы телефон жазып алганы болду. Рахмат сизге, Рашид билем, добушуңузду каттап койдум. Дагы эки угармандын пикирин угуп коеюн. Аны азыр ырга салып айтыңыз, эмне айткыңыз келип аткан Рыскелди. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жакшы көрүңүздөр. Бар, жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Мен Абдыбалиге добуш берейин. Сол ийгиликтер болсун иштерине. Рахмат сизге. Сизге да ийгилик каалайбыз добушуңузду. Абдыбали Акимбеков агайыбызга каттап койдум. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Алмагүл. Кандайсыз? Мага окшогон сүйлөгөн кишилердин каалоолору, ырчылардын менен сүйүүсүн айттырбайлы, ырдатып, кыска эле кимге голос берсе ошону айттырбайлы. Ыр керек. Мен Рыскелдиге берем. Жаш экен, жаштын таланты күчтүү экен. Сени кое туралы. Рахмат эжеке, бар болуңуз. Беребиз, добушуңузду каттап койдум. Эжем мен тарапта экен деп. Келгиз анда, агай, кезек сизде, ондурлар кезегинде кайсыл чыгат? Мындай кылалы. Азыр жанагы мен Ибадат эжени чындап эле
калоо тилегин абдан ушул жакшы кабыл алдым. Кийинки бардык бизге жакшы калоо айткан ушул биздин угармандар, көрөрмандардын баарына эң биринчи ден соолук болсун. Негизинен бул жерде сүйүү жок, ал кишилер ушул бизден канча жыл эме актанган, сактанган жокмун эми. Негизги сүйүүнүн эң туу чокусу болгон чыгармалардан бирдир да берейин. Бул чыгарма биздин ошол менин маркум атам Бурхан Ырчырдачы кезинде ушул кыргыздын чыгаан инсаны Султан Ибраим ошол төрүлгөн түштүктү жетектеп турган мезгилде атай өлбөптүр деп ошол атайдын ой булбул күйдүм чогун ошондой жогорку деңгээлде аткарган биздин атабыз болгон Бурхан Ырчы. Мен эми азыр ушу көрөрман угармандардын баарына ошол кыргыздын алтын фондун көтөрүп турган атайдын ой булбулун ырдатам. Баракелди, келиңиз анда. Oy bulbul gerinde basıma türlüdü Sen bulbul gelişkenci para gül döndü Yeyiş gelen beni ne saldın ha sen bulbul gramofon döndü Güydürürsün bulbulu kara göz Güygönden kana sağan aytam söz Aytamın şattıktın doğru sürgündem Şangdan kıngana kurmu yergindem Buralagana basıp türlönüp Munkantın kanda cıpar güldönüp Degin bunumdu boşatta Oy bulbul buraganar gönlün döndü va Ay Yedi. Yemin çarkıldaysın oy bulbul Şaşıldan kanda giyip civektim Degi tolkundaysın dutoday Oy bulbul kuvandırıp cüröktün ka Ay Gelişip kanda müçön jaralgan Giysen bir gına giyim jaraşıp Timele sağınganda özüngda Barakeldi. Oy bulbul kubandıran ağarmasama Ay
Ай, баракелде, азаматсыз кол чабуулар сизге керемет сонун аткаруу. Ой, булбул ардактармандар, Абдыбали Акимбеков агайыбыз аткаруусунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Акындар Ордосу автор долбоордун автору, Алтын Комуз байгесинин ээси, бүгүнкү биздин ардактуу коногубуз Абдыбали Акимбеков агайыбыздын аткаруусунда дал ушундай керемет чарма Ой, булбул деп аталды. 57 98 ардактармандар бизде болсо байланышка чыккан мейман бар. Кабыл алайын. Саламатсызбы? Кандай жакшыбы? Сонуңуз өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Биз резин чагыта бишектен. Ал байкеге берип койсун. Байкени. Албетте. Рахмат сизге, бар болуңузду, ушуңузду Абдыбали агабызга каттап койдум. Байланышкан үчүн сизге терең ыраазычылыгымды билдиремин. 57 77 98 кийинки угармандардын пикирин угайын. Ар бир лампада 3төн угарман жана бир угарман бир эле жол бир гана тарапты колдонгон мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге салам. Эгер улдук телефон аркылуу байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, анда Санжира радиосунун Instagram баракчасына кат аркылуу билдирүүлөрдү жазып калтырсаңыз болот. Сиз жашаган аймакта же шаарда НТС телеканалы көрсөтпөй жатса, анда YouTube каналыбыздан түз эфирде көрүңүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кичине акырындап. Саламатсызбыңар. Кутман кечиңиз менен жакшы турасыңар. Деңиңер сак. Акындардын таланттары ташкындай берсин. Мен Абдыбали Акимбековго берем добушумду. Баракелде жика. Атыңыз ким эле? Канттан чалып атам. Элмира апаңар. Элмира апа, бар болуңуз. Рахмат айтам Элмира апа. Ден токтоңуз, сиз дагы күн сайын байланышып таланттарды колдоп туруңуз. Канча элгесиндеги жалпы көрөрмандарга ийгиликтерди каалайбыз. Бизде Кыргызстандын бардык аймактарынан көрүп жана укканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анда сырткары интернеттен онлайн угуп дүйнөнүн бүгүн бурчунан да тыңдасаңыз болот. Саламатсызбы? Алло. Түз эфирдесиз ардакторман. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Алмагүл кандайсың? Эң сонун өзүңүз жакшысызбы? Келиңиз. Ишиңерге ийгилик, ден соолук каалайм. Мен мына эки акынга дагы ден соолук каалайм. Добушум мына Абдыбалиге. Атыңыз сиздин? Атым Сонайым, Жаңарык айылынан чалып атам. Рахмат. Бар болуңуз. Сизге да ыраазычылык билдирип, добушуңузду каттап койдук. 17 saat 15 мүнөт ардактармандар. НТС телеканалы жана Санжира радиосунда кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан соң биз эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү селкинчекти өзгөчө гүлөнтүп аткан мыкты таланттар Абдыбали Акимбеков жана Рыскелди Калбек уулуна Санжира радиосу терең ыраазычылык билдирет. Жарнамадан кийин биз улантабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Айгүнгө күйлөп селкинчек. Анда акындар айтат асыл кеп. Көркөмдөп төгүп бир-бирин, көңүлдүн кушу серпилет. Төрүбүздүн төкмөлөр торгойдой сайрайт, тил безеп. Айтышат, ырдашат. Акындар да бул кезек. Санжирада селкинчек, санжыргасын эл билет. 17 saat 22 мүнөт ардактармандар көрүп жатсаңыз Санжира радио Долбоор НТС телеканалынын көрөрмандарын да бирге болууга чакырабыз. Биздин катарда улантыңыз, катарыбызга жакын кошулган меймандар болсо, Селкинчек Долбоордун бүгүнкү кадырлуу меймандары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Акимбеков Абдыбали агайыбыз жана ошондой эле Калбек уулу Рыскелди. Эки талантка калуу тилек пикирлер болсо, катарыбызга кошулуп 57 77 98 сандарын терип байланышка чыксаңыздар болот. Биз программабызды улантабыз. Кийинки айлампага кезек берсек, кийинки айлампа бизде сот тармактардагы соңку кеп. Социалдык тармактарда колдонуп жүргөн Facebook, Instagram, TikTok жалпы баракчалардагы менимче акыркы жаңылыктар эмне болуп атат, кандай болуп атат, аны акындардын тили менен билгибиз келет. Мен ойлоп атам, бул тарабынан Рыскелди көбүрөөк баягы соц тармакта колдонуучу болуш керек. Агай баягы улуулук кылып агай болсо, көп деле баягы колдонбосоңуз керек. Же кандай колдоносузбу? Facebook'ту, Instagram'ды? Барын эле колдонобуз азыр. Колдоносуз. Мен керек болсо Рыскелдиден жакшы билем деп койсо. Эң сонун анда гана кей угалчы ким баштайт? Агай баштай берсин, Азыр байкап олтурсаң, алмагүл жалганынан чыны көп. Чынының айтып олтурсаң, арасында сыны көп. Жалганың эмне деп турсаң, аны фейк деп коет.
Başkasını gevaysan anı troll benim başka var. Kıskası bilintirbey arada görünbey turgan akça var, görünbey turgan akta var. Hazırkı zaman başkaça ulan doğru almaşıp teknikanın zamanı ilim bilim öskön çak. İlgeri kalı kulday oluya uşul zamandın aytkan emespi. Tuyağırçı baş bolup uşul kadamdın aytkan emespi. Halardın gevi dal bugün aralap cüret doy bütünдөй alamdı sözdün doy gemesim. Hazır eldim var karaçı kol telefon karaşıp iki meyvan oltursa da birbirimenen gepçevey birbirimenen bettevey jalan telefon kalat karaşıp. Hazır usul yerde tursam da buna iki balavız ulam üngülüp Facebook beden al yerde TikTok'unu karaşıp TikTok'tan emne var dep sanaşıp. Ha biz bolson ulam ösüp de aldığa Yegeste sözlerden geteviz desin adaşıp. Halemi sostarmaktan emnegep hayırda bir yerde kaçıp gitti de bir yerde satıp gitti de birim bolsa kamadı biri çıkıp öttü de biri olsa karaçı gede gönül aylan tat. Uğuvalap da uğuvalıp korkosun hazır canılıktın gövünü. Bir ösü yolda baratıp maşinalar kağışıp halemi bir görsen o sol canılık. Halamda bir yerde şamal kaldı deyt, bir yerde sel basıp kaptap kaldı deyt. Bir yerini karasan o darılıp jatkan çak, bir yerde olsa karaçı tamaşaga batkan çak. Eğne gizgisin al gestem hazırkı zaman kuşunday, yer bolson ordunda turat aylanıp zaman bolsa bayağım. Bürok hazırkı kesti doyuruz geldin oyloson kuşunda eken talabım. Bir keste vanga delen aytıptır alamdı cele basat dep aysa vanga uşul baş aylanıp kalgan deyt. Hazırkı cele karanız uşul sostarmak bütün düğünöge darı kavarın cetet emes be. Hazır biz mına sancıranın zalında kevimiz tura tetigen akıyandın ceginde. Alemi bizdi görsötüp jatat balakay bu yakın Rusya'nın töründe Avrupa'nın çeginde. Jeti duvandık bılgeste zamatta görüp kalasın. Adam ben sostarmak degen karaçı hazır arganday oşol derseni oşodan okup alasın. Canlılıkka çıkkança hazır karpendenin kolunda tartkandan bigip kalasın. Eğne gizgisin aralaşıp kettin arcaka buğa emnege tangalasın. Hey bara keldi azamatsız. Andarız keldi. Jamağımdı başta berem andars geldi. Canatan sözün üstü bağlap jattım. Telefondu karagaным sebebi var. Sotstarmaktan жаңылык ey kala karap jattım. Жаңылык köp bul gündörde sotstarmakta. Jaşıgары barısın ey karaşuda. Jaşıgары barısın ey karaşuda. Zarlantıp çölgön okşop arça beşik. Zar bolup jatkan malda taza suğa. Ül üylөнгөн argen menen aru jandın. Ülpötün söz kılıp el talaşuda.
Кээ Афганистанды топтон жеңип, Кыргыз футболчуларын баалашууда. Кээ Ирандан утулду деп, кежирленип кайра төмөн санашууда. Айтор соцтар макта бул күндөрдө жаңылык көп, сотканын бетин карап таң атууда. Баса 800 000 сомго салып аялдама, азыр сенсация соцтармакка жаратууда. Сенсация соцтармакка жаратууда. Жаңылык көп бул күндөрдө соцтармакта. Жаңы жүстү хайп кылып жасап аткан. Жемкорлоруң таза сүйлөбөй хит болууда. Жааларды киши жок тазалаткан. Жүрөктүн үшүн алып зомбулуктар, жүрөгүмдүн оорутуп мазалаткан. Желип жүрөт аңгилериң көчөлөрдө, жааларды киши жок жазалаткан. Айтор коомдогу жаңылыктар көбөйүүдө, колдонуп жүргөн телефондо жашап аткан. Ырыс келди бул күндөрдө коркуп жүрөт. Ырыс байкем жеген ырас, ыдырыс байкем жеген шапалактан. Ыдырыс байкем жеген шапалактан. Бара келди азаматсыз кол чоголор сизге. Мына ушундай ардактармандар, программабыз улантабыз. Сиз которуп жүргөн, колдонуп аткан бардык социалдык тармактарда кандай жаңылык болуп атканын жар салган биздин бүгүнкү таланттарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми кезек угармандарда болсун. 57-77-98 сандары 0312 бул шаарыбыздын коду. Андан сырткары Санжара радиосунун Instagram баракчасы аркылуу дагы өзүңүздүн билдирүүңүздү жазып кетсеңиздер болот. Линиябыз бош. Абдибай Экимбеков жана Рыскелди Калыбек уулу бул тапшырмага кандай деңгээлде аткарып беришти? Сиздин пикириңиз кандай? Биз сиздерден ой күтөбүз. Линия бош 57-77-98 сандарын терсеңиздер болот. Жана ошондой эле Санжара радиосунун Instagram баракчасында дагы башпагы ал жактан кат аркылуу билдирүүлөрдү узатыңыздар. Конокторго ийгилик каалайбыз дейт. Рыскелди азаматсың дейт. Жаш талант өсүп бергиле. Көк жардан Шайгүл жана Калыбек деп биздин WhatsApp номерибизге кат жазыптыр. Рахмат айтабыз. Кийинкиси саламатсыздарбы дейт. Абдыбали ага кош келипсиз Бишкекке. Биз сизди жакшы көрөбүз. Чыгармачылыгыңызда ийгиликтер болсун. Бар болуңуз деген экен. Рахмат айтабыз. Акыр сандары 4632 абонентине. Угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Салам. Мен добуш берип коеюн дедим эле, алдагы жаш бала балапан талпынып учуп аттыр, биз аны учуруп жиберик. Ошо балага добушубузду берип койдук. Анан кийин Абдывали байкеге бул эмгек сиңген артист да, бул киши ошол ушул Рыскелдини жөлөп таяп, ал киши да сүйүнүп отурат. Рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, рахмат айтабыз. Каттап коюп ошоңузду. 57-77-98 байлашка чыгып атканда үн алган үнүн азайтып алыңыз. Себеби бизге тоскоолдук жаратат, жаңырып, анан дагы бизди телефон туткасынан эле тыңдасаңыз жакшы байланыш болот. Үнүңүздү өктөм чыгарып, каяктан байланыштыңыз, аты жөнүңүз, ким, толук маалымат узатып туруңуз. Себеби биз үчүн өтө маанилүү, ким кайдан байланышка чыгып биз менен кабарлашып аткандыгы. Андыктан сөзсүз мына ушул эрежелерди эстен чыгарбай, биздин катарда болууну улантыңыздар. 57-77-98-0312 бул шаарыбыздын коду. Кийинки угармандарды күтүдөбүз. Дагы 2 угарманда мүмкүнчүлүк бар, байланышыңыз, линиябыз бош. Саламатсыздарбы дейт. Жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз дейт. Эфир сонун болуп жатат. Агасына жана инисине өзгөчө ийгиликтер болсун. Бар болгула кыргыздын маданиятына эмгеги сиңген мыктылар экен. Акыркы саны 0095 абонент.
Кийинки билдирүүдө саламатсыздарбы дейт. Сиздерди угуп атабыз. Абдыбали ага бар болуңуз, көп жашаңыз дейт. Ар дайым көп санжырага келип туруңуз деген экен. Рахмат сизге. Сөзсүз Бишкекке келгенде дароо чакырып калганга биз дагы аракет жасайбыз. Азырынча добуш берем деген угармандарыбыз келелик. Анда биз программабызды уланта берели. Кийинки айлампа бизде макал лакап айтышуу деп аталат. Сиздер 2 мүнөт ичинде бири-бириңиздер менен макал лакап айтышасыздар. Макал ким токтоп калса экинчи тарап улантып кете берсе болот. Ким көбүрөөк макал айткан болсо угармандардын добушунан сырткары Санжыра радиосунан мен мындай кылайын ушунучу. Тептим терепке чыктым деп туруп эле дароо буга улантып коюп баардык макал лакап айтышы боюнча ушу мен ырыскелдиге эле берейин. Се тилибиз сынып калбасын деген. Макулбуз, ырыскелди сизге анда упайыңызды угармандардын упайы боюнча агайдын суранычы менен биз бул айлампаны өткөзбөй эле дароо добушту сизге узатат экенбиз бир добушта. Кийинки угарман бар, саламатсызбы? Алтынай. Кандай бактылуусуз бүгүн агай менен? Алмагүл кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшысызбы, өзүңүз жакшысызбы? Мен мынау жалап атам, сүйлөп атам, Абдыбалиге берип койчу добушту. Макулбу, саатыңыз ким эле? Асамкан. Асамкан. Бар болуңуз эже, Жалал-Абад чергесинде жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайбыз. Ар дайым бизди көрүп угуп туруңуздар. Ыраазычылык болсун добушубузду аттап койдум. Анда келиңиздер, уланта берели кийинки айлампага. Андан кийинки айлампа бул биздин автордук чыгармалар, автордук өздүк чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар агай? Эмне менен алек болуп атасыз? Жаңы термелер жазып атасызбы? Балки жаңы обондор чыкты. Мындай кылалы, баягы абдан жакшы ушул мен чын эле мындай деп элестеткен жокмун. Сиз атайын бизге кабар бергенде негизинен жакшы экен, мага жакты. Анан жаштар да өскөнгө жакшы экен. Ооба. Негизи жалпы баарыбыздын эле багытыбыз бир, ушул өнөр өсүп кетсе экен, ушул бийиктикке чыкса экен деген эле таризде максатта баарыбыз кыргыз элине кызмат кылып атабыз. Анан ырыскелди ушул ийгиликтерге жете берсин. Соц тармактарды көрдүңүздөр, азыр ушул бешиктеги баладан 90догу абышкага чейин баарынын колунда телефон. Үйдө неберелерден телефон ачпайт дегендей. Биз дагы Кудайга шүгүр ушул Twitterге киребиз, Instagramга киребиз, Facebooktун кээде ушул эмесини көрсөтөбүз дегендей. Ноктабыз дегендей. Негизинен айтканда азыр эми мына чыгармачылык жакшы, Кудайга шүгүр, алып устаттарыбыз өзүм атам баш болуп, Ашыралы тууган бай устаттарым Тайырбек Төкмө бүгүн эле өзүңүз мына кабардарсыз, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Залкар оончу маркум ушул Токон Эшбаевди коомдук теле радио компаниясында атайын эскерүү болду. Мен негизи ошол жака келгем. Анан могу түшкө чейин ошол жакта тартылып эскердик. Ушундай залкарлардын, ырдын пир ырыспай агаларыбыздын акбаталарын алып, бирге арасында чогуу жүрдүк. Залкар оон чыгырчылардын, айрыкча кыргыздын залкары билесиз, Ашыралы Айталиев устатыбызды абдан көп жандап жүрдүк. Тууган бай аталарды. Анан баягы сыныктан башкасын баары жугат дейт эмеспи? Ошол үчүн мен өзүм атам дагы көп ырларды чыгарган, оондорду чыгарган. Анан ошонун баары уланып келип, бизге да уланды. Эми мен сиздерге өзүмдүн бир чыгармамды да берейин. Кабыл алыңыздар. Ошол угармандарга, көрөрмандардын баардыгына биздин Кытай жергесинде ошол Кызыл Суу өрөөнүндөгү жашаган акындардын ичинде Жеңиш Ыбырай деген акын өткөн. Мен 1994-жылы ошол Кызыл Суу облусунун 40 жылдыгы болуп, ошол чоң тойго мааракеге атайын Кызыл Сууга барып, ошол азыр сөз кылган биздин устатыбыз Токон Эшбаев баш болуп, чоң мааракеге катышып, ошондо бир жакшы китеп белек кылган эле. Китептин ичинде Сен сулуу деген чыгарма жазылыптыр. Анан ошол Сен сулуу деген чыгарма чынында эле баягы кыргыздын улуу өткөн кыздары, кыргыздын ушул чыгаандары жөнүндө абдан ушул өтө жогорку деңгээлде сөз жазган. Ал сөз мага жагып, оон жараттым эле, эми сиздерге ошону ырдап берейин. Сен сулуу деп аталат. Жаңы қар бедей
şeker bal bele Halkımdan çıkan sulu soy Hadikey sençe bar bele Ayaldın aşkan sulusun Ay çürük sençe car bele Çürük sençe bar bede Adamdım bar ten sulu Aşıklar andan en sulu Alamda çoktur tende şo Apalar bizden en sulu Kıyaktay belin tal beley Kızargan erdin kalbede Kızlardın kımbat ece soy Kızsay kal sençe bar beley Alamdın kaşkan sulusun Akılay sençe car beley Akılay sençe bar beley Berilip algan car üçün Bilemin selki sen sulu Kıdırsam çoktur tende şo Kızı en sulu Yedi Kırgızdın kızı en sulu Sulunun ötken sulusun Zulayka sençe bar beley Jarkının jarı kaybele Jay külkün tolkup şar beley Jaştardın ötken batırın Жаңылай sençe jar beley Жаңылай sençe bar beley Adamdım bar ten sulu Aşıklar andan en sulu Öründe çoktur tende şo Alma gül ömürlük carın en sulu Yedi Ömürlük carın en sulu Kırgızdın kızı en sulu
апалар биздин эң сулуу. Эй, баракелде, азаматсыз кол чабуулар сизге. Сонун керемет чыгарма. Автордун аткаруусунда окурмандар. Абдывали агайыбыздын өзүнүн обону, керемет обон, мыкты чыгарманы тыңдадыңыздар. Агай бар болуңуз дагы ыр буржунуңузда. Обондор барбы негизи? Канча обонуңуз бар? Мен баягы бир кээ бир обончулар айтып турат го. Бир күндө бирден обон жазам деп. Биз андай эмес, бирок эми Кудайга шүгүр ошол залкарлардын көбүн батасын алып, ошолордон үлгү алып, бир 10-15 обонум бар. Эң сонун керемет. Сонун. Угарманыбыз бар, кабыл алып коелу мейманыбызды. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Мен Бишкектен табылды. Угатабыз Табылды мырза, кутман кечиңиз менен. Мен мынау Актанга якын туушкан аттын аскарында таанымал Абдывали келген досту. Рахмат. Бар болуңуз. Атыңыз ким эле? Ай. Чоң рахмат. Аты жөнүңүздү кайдан байлашканыңызды кабарлап туруңуз. Табылды мырза, каяктан чалганыңызды билбей калдык. Саламатсызбы? Алмагүл, саламатчылык. Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Жакшы, рахмат. Мен Калича жеңмен. Ой, Калича Бишкектен калып атам, телевизордон көрүп атам. Добушум балама. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Добушуңузду каттап койдум, Калича эже. Келип туруңуз. Кийинки меймандын пикирин угалы, андан соң Рыскелдинин жакшы чыгармасына кезек беребиз. Мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз. Бар, жакшы, өзүңүз кандайсыз? Рахмат, билге болсун. Келген эки акынчаң жакшы айтып жатат. Эми могу жаштарды колдоп көтөрмөлөш керек. Келечектер алдыда да. Добушумду Рыскелдиге берем. Санжар радиосунда ийгилик каалайм. Ушундай акындарды өнөр посторду алып чыгып элге тааныштырып аткандыгына. Атым Алтын, атбашымдын Шерали байлынан чалып жатам. Бар болуңуз. Рахмат. Атбаш Шергесин сагыбыз атабыз, бар болуңуз. Байлашкан үчүн рахмат айтабыз. Жалал-Абадтан, Көлдөн, Баткенден, Айторбал, жалпы Кыргызстан аймагынан баарынан көрүп аткан көрөрмандарга ийгилик болсун. Келиңиз анда, Рыскелди. Кезек кайрадан сизде. Жаш деп добуш берип атат, мен добушта актап эле ырдайын эми. Аптан эми болуп баягы күтүү болгон ошол үчүн сен добушуң акылы болуп атат. Үч жолу бар болуп келип кеткенби? Талантка карап баа бериле дей бербейм. Махабат деген кандайбы деген бир жакшы чыгарма аткарды. Бул өзүмө таандык эмес, бирок репертуарымда, менин репертуарымда бар. Башкалар. Алгач ырдап чыккансыз, Махабат деген кандай бул, карасаң көзүң талбайбы, сагынган жанга жете албай, канча бир гүлдөр саргайды. Ашыксыз өмүрбү, төгүлбө жаным төгүлбө, көктөгү күнгө кол созгон, не дерсиң ушул көңүлгө. Күлөрсүң дагы ыйларсың дагы чыдарсың, жазылбастар тындабасын, жаным ай кимден сурарсың. Махабат өмүр казалы, алгызыл гүлдөй ажары, сүйөмүн деген жалгыз сөз, жанымды термеп, жүрөктүң эмдеп жазабы. Ашыксыз өмүрбү, төгүлбө жаным төгүлбө, көктөгү күнгө кол созгон, не дерсиң ушул көңүлгө.
күлөрсүң дагы ыйларсың дагы чыдарсың жазылбастар тындабасын жаным ай кимден сурарсың махаббат өмүр эртеңи көңүлдүн гүлсүн чертеби жетелеп жүрсөң чиркин ай эликтей сулуу эргени ашыксыз өмүрбү төгүлбө жаным төгүлбө көктөгү күнгө кол созгон не дерсиң ушул көңүлгө күлөрсүң дагы ыйларсың дагы чыдарсың жазылбастар тындабасын жаным ай кимден сурарсың жаным ай кимден сурарсың Ай баракелде азаматсыз кол чабуулар сизге Рыскелди Калыбеков аткаруусунда махаббат деген кандай буу деп аталган керемет чыгарма ардактуу угармандар Санжара радиосунда дагы булурду байма-бай тыңдап калсаңыздар келек. Бул чыгарманы ким кайт деп суранып өзүбүзгө жазып сурагандагы сүйөрмандарыңыз бар Рыскелди. Азыр эми угармандардын пикирин угалы. Соңку байланышка чыгып аткан бактылуу 3 угарманды катардан күтөм. Мейманым бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, бисмиллахи рахман. Рахмат, кош келдиңиз. Мен Тоошун Рыскелдиге. Жалаватан Асқар Али агам, бар болуңуз. Чоң рахмат, добушуңузду каттап койдум. Мындан ары дагы келиңиз, Жалават жергесине салам узатабыз. НТС каналынан көрүп жана Санжара радиосунан тыңдап аткан жалпы угармандарга акыркы соңку бүгүндүн бактылуу угармандарынын дагы 2 угарманга мүмкүнчүлүк берейин. Андан соң жыйынтыкты чыгарабыз. Бүгүн келген таланттарга эркин микрофон узатабыз. Албетте алыстан ат тартып келген, анан айтканыбызга көөнүп бүгүн убакыт бөлүп келип берген өзгөчө Абдыбали Акимбеков агайыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Абдыбали агайыбыз бүгүн өзүнүн шакирти менен келмеген эле, бирок кандайдыр бир себептерден улам ал шакирти келбей калып, биз Рыскелдини бол келе кал деп эле. Саат баягы көңгө дадатында. Көңгө дадатыбыз эле саат 3-тө чалып 4кө келтирип койдук. Анан агай айткандай насип экен бүгүн сиз менен келип мына ушундай сонун маанай куруп атат. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Жакшысыңарбы? Жакшыбы, сөзүңүз. Таланттуу ырчыларга талантты күчөй берсин, өркүндөбөсө берсин. Мен добушумду Рыскелдиге берем. Чоң рахмат. Талантты эметкен бала экен, өркүнөсө берсин. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мен Токмоктон чалып атам, атым Алтын, апам. Чоң рахмат. Бар болуңуз Алтын апа, рахмат айтабыз. Добушуңузду каттап койдук. Ардактуу угармандар, мына ошентип Селкинчек долбоор дагы билинбей өзүнүн соңку бөлөктөрүнө келип жетти. Албетте дагы ушул күнү биз менен бирге болуп, бирдигин аянбай байланышка чыгып, калуу тилегин айткан жалпы Санжара радиосунун жана НТС телеканалынын көрөрмандарына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Акындар менен болгон Селкинчектин күүсү бул ушул жумасын жыйынтыктайт. Албетте дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдыбали Акимбеков агайыбызга жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Агай Бишкекке көптөн келип, өнөрүңүздү тартуулап, биздин коттуу үйүбүзгө көп келип туруңуз. Чыгармачылыгыңызда ар дайым ийгиликтер боло берсин. Акындар деген чынын айтайын бир башкача калып болот экен. Себеби биз ушул долбоорду баштагандан бери келбей коюшат, айткан сөзү турбай коюшат. Анан тандашат дегенде эмнеге мен аны менен чыгам, муну менен чыкмакмын, тигини таап келип бергиле, муну таап келип бергиле деп ал жагынан алганда агай
сиз баягы Советтер Союзунан тарбия алып калгандыкка баарына макул болуп эле өнөрдү сыйлаган чыныгы таланты экениңизге баа бердик. Бар болуңуз. Ушундай өнөр сөрөсүндө көп ийгиликтерди жаратып кыргыздын маданиятына чоң салым кошуп жүрө бериңиз. Эң башкы сизге ден соолук, анан өмүр каалайбыз агай. Бардык ийгиликтер сиз тарапта болсун. Ал эми биздин таланттуу жигит Рыскелди Калбек уулу бул дагы Санжара радиосунан чыккан таланттуу жигиттерден бири деп угармандар таанып калып болуш керек. Өзүбүздүн уулубуздай эле болуп калды. Анан алыбыз жеткен эле Рыскелди экен, башка акындардын көбүнө алыбыз жетпей койду. Келбей койгон учурда эле Рыскелдини чакырабыз. Байкушум келип калат чуркап эле. Келсе эле жок, экинчиси келбей коет. Айтор ушинтип отуруп, бүгүн насип экен сиз менен сиздей болгон эмгек сиңирген улуу устат, таланттуу атаңыздандай болгон ага менен эфирге чыгып атат. Анан сиз өзүңүз да айтып атасыз, бүгүн жаштарды колдош керек. Келечек жаштарда мен жөлөк таяк болуп эле жанында туруп турайын деп жакшы сөзүңүздү айтып атасыз. Ошол себептен бүгүн Абдыбали агайыбыз болгон упайынын баарын Рыскелдиге берип, жеңүү үчүн Рыскелди атап атат. Ошондуктан агайга сизге өзгөчө ыраазычылык билдирип, Рыскелдинин жеңиши менен куттуктайбыз. Кол чабуулар. Бул сиздин Абдыбали агайыбыздын упайларын кошуп баардыгын сизге узатып атат. Кут болсун. 3 жолу бекер келбептирсиз. Аягында агай менен келип ушундай жакшы ол жолу. Ол жолу кетип атасыз. Куттуктайбыз. Операторуман бери сүйүп атат. Балдан да бат алганым жакшы болду. Эми негизиненчи баягы 3 жолу келгениң дагы өзүнчө, анын дагы бир өзүнчө чоң төлгөсү бар да. Буйдурса алдыңдагы ашуулар көп. Ал ашуулар жеңил ашуу эмес, анын ысыгы бар, суугу бар дегендей. Анан ошонун баарына баягы чыдаган адам анан ийгиликке жетет. Мен де негедир дээрим да ушундай экен. Мен залкарлардын батасын алып, ошолордун кулк мүнөзү ошол негедир мага ушундай сиңип калганбы? Кайсыл айтыш же кайсыл бир жакшылыктар болуп калса, ошо балдардын баардыгы сурай берет, бере берем мен. Агай аттан түшүп бериң дейт, айт мине бергиле деп туруп аттан түшүп берем, булар байыга алат. Демек биз сүйүнөбүз. Ошонун баардыгы абдан жакшы да, себеп дегенде бизди дагы бир учурда ошол кыргыздын дөбүш агалары баардыгы эл ырчысы эстеке баш болуп, Ашырал атабыз, Туганбай атабыз, Көлдөн Касманбетов Сапарбек, Нарындан билесиздер, азыркы акындардын эң аксакалы 90дон ашып калды окшойт. 95-терге барып калдыбы? Нурудин Ибраев деген аксакал бар. Таластан биздин Камчыбеков Назарбек деген мыкты акын болчу. Мына Жалал Абадтан Ысак Барпиев, Тайырбек Төкмө. Булар не деген керемет. Ушул баардык каба-шаба аталардан баарынан Сейден ападан бери бата алганбыз да. Демек ошолордун батасы бизди мындай бир бийиктиктерге, ийгиликтерге жетелеп келди да. Мен ушул балдарга да ошону каалайт элем. Эч качан адам тандабаш керек, адамдын баары бирдей. Ал сенден ашыкча жери жок. Болгону жаш улуу болушу мүмкүн, өнөрү кичине өзгөчө болушу мүмкүн. Же дагы бир ушундай артыкчылыгы болушу мүмкүн, бирок баардыгыбызды бирдей жараткан Алла Таала. Ошол үчүн баарын сен мындай, сен андай дебей, тегиз чакырганда келе бер. Кыскасы өнөр эл тандабайт, өнөр эл тандабайт. Анан эми мына сиздердин көрсөтүүңүздөргө, уктурууңуздарга келип, абдан жакшы ошол ийгиликтер болуп, бүгүн мен дагы эми Рыскелдин куттуктайм. Рыскелди мындай упайлар көп болсун сага. Анан эми эгер уруксат берсеңиздер, мен жана башында Ибадат эжекебиз бир Алтынай деген чыгарма деп атын атап калбадыбы? Калбады. Ал чыгарманы мындай жөнөкөй эле айтып коеюн, эгер убакыт болсо ырдап берем, болбосом жок. Ал чыгарма улуу Курманжан Даткай энебиздин 180 жылдык мааракесинде кыргыздын кызына, кыргыздын кыз келинине, кыргыздын айымдарына арналып жазылган чыгарма да. Себеп дегенде жана кыргызда ошол өзгөчө чоң салым кошкон, биздин өз негизи теги таластан болот. Ошто жаштыгы өткөн Алтынай Сулайманова деген эжекебизге арналып жазылган. Болгондо да Казакстандан келип туруп, казак агайыны бордоштор, кыздар экөөбүз тең. Куралай деген композитор жазган оон, ал эми сөзүн Кабыбе Эсенгараева деген ушул акын Алайда барып туруп, Курманжан Даткай энебиздин тоюнда ушул чыгарма жазылып калган, абдан мыкты чыгарма. Бирок мен ушул аткарып калышыма Алла Таала насип кылып 1997-жылы Кыргыз Өзбек эки элдин падышалары, президенттери түбөлүк достук деп келишимге кол коюп, мен Ташкент шаарында Кыргызстандын атынан барып 1 ай Ноорузда катышканмын да. Аны ошондо ар бир мамлекетке 3 мүнөттөн бая баштагы 15 союзду атайын көрсөтүп,
3 мүнөттөн убакыт берип, мен Кыргызстанда атынан ырдагам, Өзбекстандагы кыргыз боордошторубуз кошулуп, ошол 3 мүнөттүн тегерегинде бизден бурда казага кыйыны боордоштор чыгып эле улам эле алтын айда бурдайт, аябай бир сакадай бою сары алтын кыз. Анан көрсө мен кийин келип жагып калып комузга салдым. Мен үнүм абдан келишип калган да. Анан алтын айда бурдайт. Кийин ошону үйрөнүп мен ырдап чыксам, көрсө алтын ай эжекебизге арналган чыгарма экен. Аябай мындай салмагы терең чыгарма деп айтсак жарашат. Эми сиздерге ийгилик. Рахмат, чоң рахмат. Ардактуу, кызыгып калсаңыз бул чыгарманы алтын ай азыр биз эфирден сырткары тартып алабыз, анан биздин TikTok, Instagram баракчабызга салабыз. Сиз ошол жерден агайдын ырдаганын көрүңүздөр, угуңуздар, Эфирден сырткары ырдап берем. Ардактуу угармандар, көргөнүңүз энтес болсо укканыңыз Санжира радиосу болсун. Атым Алмагүл, сиздер менен бул күндө сенен коштошом. Кудай буйрса, кайрадан эфир токунан амандашканча жакшы туруңуздар. Мен келген таланттарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Көргөнүңүз энтес болсун. Санжира радиосун ар дайым уга жүрүңүз. Сейшемби, жекшемби күнү биз менен болууга баарыңыздарды чакырам. Жакшы туруңуздар. Айгүнгө күйлөп селкинчек. Анда акындар айтат асыл кеп. Көркөмдөп төгүп бир-бирин, көңүлдүн кушу серпилет. Төрүбүздүн төкмөлөр торгойдой сайрайт, тил безеп. Айтышат, ырдашат, акындар да бул кезек. Санжирада селкинчек, санжыргасын эл билет.